Эртең мененки саат 7-лер чамасы. Сиздер жаңы эле кадрдан маршруттук кичи автобустун айдоочусу көзөмөлдөп кароо жайына кирип, киргенинен чыкканы бат болгонун баамдадыңыздар. Негизи жүргүнчүлөрдү ташыган коомдук транспорттордун айдоочулары күнүгө таң эрте 3 адистин көзөмөлүнөн кийин гана жумушка чыгуусу шарт. Эмнеге силер ордуну басып атасыңар? Эжеке мына бул водительди биз жаңы эле киргизгенбиз. Жаңы эле кирди. Менин алдымдачы. 1 мүнөт болду. Анакка бүтөлүшкө басып атасыңар. Өзүңүздүн басыңыз наркологдор, а? Сиз наркологсузбу? Жок, мен диспетчерсизби? Иә. Каяктан медик тургунуздар? Иә. Медик тургунуздар? Ким? Медик каяктасыз? Биякта алды, биякта. Эмнеге сиз ордуну басып атасыңар? Мен азыр эме чыгып кеттик, туалетке кетиштабыз. Эжеке сиздин акыңыз жокто турган басканга. Конечно. Бишкек шаардык жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүгүнүн техникалык көзөмөлдөө кызматкерлери кирип келген маалда айдоочуларды текшерүүдөн өткөрүүчү жайдын диспетчери 3 адистин мөөрүн өзү жалгыз эле басып берип жаткандыгы аныкталган. Моякта 3 киши турат, Иә. Бул ким? Диспетчер, сиз экен, сизби? Бул нарколог экен. Кабинетте отырып, мен кабинетте пианино жерде ырдап отырған ойларын айтып. Бул контроль механик экен. 3 тижет алып өзүңүз жасадыңызбы? Андай окуп сизге ким берди эле? Иә. Мастер кетип кетишти. Жок, кандай силердин акыңар жокто? Силер эшикке чыгып контроль механик болуш, эшикке чыгып текшериш керек турбу машинени? Азыр бул машинени текшербей эле коюп атасың. Эмшен үчтөлү балдар бар, канча жылдан эшти. Биринчи келе постоянно Жок, эжеке, мына бул эге чекас моторду атасың. алты күндө. Жок, карасаңыз, чекас моторду бүтүп калдырбайсыз сизге. Чекас моторуңузду бүтүп калдырдыңыз экен. Кайсы срок? 8-февралда бүтүп калдырдым. Бүгүн 17-си. Бул этемден. Мындай калып туруп иштеп жүрөр алак. Диспетчердин өзүн өзү билип айдоочулардын жол баракчасына бирде нарколог, бирде механик болуп куула калган сыйкырчылык жоругун сыртта турган айдоочулардын дагы бири тастыктап айтып берди. Силер деген бияктан бастырдыңар да туурабы? Ким басты му? Контрольный механик менен наркологду. Диспетчерлер бас. Диспетчер басты да. Эмнеге? Диспетчердин жумушу ал эмес да. Ушу жерден өтөбүз постоянно. Жок, хорошо, өтөсүңөр макул. А контрольный механик баш керекпи оор экен штампта? Баш керек о. Сизге диспетчер басат туурабы? Аны. Бул нарколог эмес диспетчер. Олордон сураңыздар да. Сен аппаратта жокту туурабы аны текшерген. Мен мана алар өздөрү билет да. Ушундай. Главный биз өтүп атабыз. Саламатсызбы? Кандайсыз эжеке? Бул аралыктарда техникалык көзөмөлдөө бөлүмүнүн башчысы өзү да мыйзамсыз көрүнүштөр орун алган дарекке жетип келип, себептерин тактап баштады. Диспетчер, эмнечи, эмне печат болуп атасың? Кандай кылдыңар? Кандай кылдыңар? Койбойлу. Жок, эмне ата силер өзүңөр эмесиңерби? Диспетчер. Механик бар, өзү отдельно турабы? Механик өзү чогойсун. Нарколог өзү чогойсун. Алар коет да, силер укуңар жок да. Эмнени койдурасың? Кайга кетти механик эмнеге? Механик менен жаңы келди. Механик жаңы келди. Ким механик? Документериң барбы? Берчи көрөйүн. Сиз как диспетчер документиңиз барбы? Ишине кирбелби? Иштеген, ишине кирбей. Биздин образцовый жакшы эмеспи? Буяк көрдүңүз деген андай. Жок, силер нормально болуш керек, эмне үчүн? Мына ооруп ошо тама беринде кечеге ишке жүргөн кечемен. Ооруду, мына температура ушундай. Жана сен эмең жокпу? Напарник. Жок. Эмнеси жок? Напарник жокпу? Жок, өзү эле да, бирөөндө да. Эми о кечирип койгойбу? Жок, хорошо, кечимде болот, барычы хорошо. Азыр эми отуруп жазып бергиле. Күнүгө канча эме, мына байым күдө эмелер кичинекей бала менен аялды сүзгөт эмне болду?
Жоқ, конечно, эме. Кече деле бус кетип барат эле мына микроавтобус оңгосуна эме каңтырып кетти. Силердин деле жумушу бар. Кудай сактасын, баарыбыздын туугандары жүрөт да ошонун ичинде. А эртең мына сиз хорошо көз жумуп акырын коюп коюңдар. Где гарантия, что азыр жолдон кетип барат, кырсык болуп, ДТП болбойт. Ошондон караш керек да жеке. Жанатан бери жумуш орунунда жок болуп жаткан нарколог менен механик кийинчерээк жетип келип, бири ооруп жатканын, экинчиси машинасы бузулуп жолдо калганын айтып, жүйөлүү себептерин билдирди. Текшерүүнүн соңунда айдоочунун техникалык кароосунун мөөнөтү өтүп кеткендиги үчүн 2000 сом, ал эми көзөмөлдөө жайынын кызматкерлерине 5000 сом айып салынганы маалым болду. Сейчас сиз линиядан чыгарасыз, сиз айтасыз. Барыңыз да өтүңүз, техосмотр. Анан гана линияга чыгасыздар, макулбу? Доктор, тамақ тақтыңыз. Башкарып келаткан унаасынын маңдайкы бөлүгүнө кызыл көк болуп жаркырап күйгөн жабдыкты орнотуп алган айдоочу жол сакчылары тарабынан токтотулуп текшерүүгө алынды. Айдоочунун айтымында ал такси кызматында иштей тургандыгын, жаңы эле кезектеги кардарына барып, ошол маягынын жардамы менен аны таап салонго отургузуп, тилекке каршы жолго чыкканда өчүрүүнү унутуп калган. Стробоскопыңыз иштеп атат. Эжен алгам да. Бул жак адрес калтырткан да. Анан ошол жерден таппай аны күйүзгөм да, мен мындай маяктан келтам карасаң депчи. 228. Буну көбүнчө эмне бирөөнү таппай калганда колдоносуз, ушуга карап Жок, келдик. ошо адреске киргенде таппай. Управление водителем. Аварийкам күйсүн таппай там. Вот мына. Жаркырап күйгөн жабдыкты өз алдынча орнотууга жол кыймыл эрежелери боюнча тыюу салынгандыгын эскерткен инспектор айдоочунун Honda Accord'ун андан ары айып төлөп токтотуучу жайына алып кетти. Штраф стоянкага барып токтотот. Незаконно установлены световые приборы менен. Статья 228, часть 1 боюнча. Ошонун негизинде штраф стоянкага коюлат. Не, я вперед не могу сесть. Вперед, тронусь. Я вообще не могу. Может, не будем снимать, а? Toyota Lexus GX460-тын айдоочусун токтотуп текшерүүгө алышканда, спирт ичимдигин ичип алганга шек жаратып, наркологиялык борборду көздөй багыт алышты. Сюда подойдите. Причина отказа. Я же говорю, да, я выпил пиво. Зачем же? То есть ты согласен, да? Да. Хорошо. Давай, Еза, покажи. Еза, покажи. Подойди сюда. Еза, покажи. Все, закрываем рот. Следим за ручкой. Жол тандабастын Назим Исманов аттуу айдоочусу түтүкчөсүз эле ичимдик ичкендигин моюндап, медициналык тыянак чыгарылган. Андан ары анын башкарып бараткан Lexus'у убактылуу токтотуучу жайына жеткирилип токтотулган. Жүгө Будовкина Ахумаевадан тоштук. Түштүгү кетип баратканда. Мас болгонго шектүү болгон. Аркадаске өткөрдүк. Мас болгон тасталды. Азыр эми штрафтан алып келдик. Аз протокол түзөбүз. Документтер жайында эле? Документтер жайында бар. Провода никакой не ехали, он сразу сюда привез, получается. Биринчи эме кылчы, багажды ачсынчы. Ичинде кишилер бар тура берет. Алып чыксам мына. Пожалуйста, смотрите, запчасти.
Ак түстөгү 1240 номерлүү жол тандабасынын айдоочусу токтотулуп, инспектор тарабынан текшерүүгө алынганда тиешелүү документтеринин бири да жок болуп чыгат. Документсиз рулда бараткан айдоочу алгач спирт ичимдигин ичкенге шек туудургандыктан наркологиялык борборго жеткирилет. Ал жайдан алгач анын заарасына тест таякчасын салып көрүшүп, баңгизатын колдонгон-колдонбогондугун жана түтүкчө аркылуу спирт ичимдигин ичкен-ичпегендигин текшеришет. Айдоочунун бактысына жараша жыйынтыгы оң жагына чечилип, организминде тыюу салынган заттар да алкоголдук ичимдик жок болуп чыккан. Бирок анын рулду башкарып баратканда жанында документтери жок болгондугу үчүн унаасы айыптөлөп токтотуучу жайына жеткирилген. Түн жарымда кара түстөгү Lexus'ту башкарып бараткан айдоочу токтотулган маалда анын айдоочулук күбөлүгү жок болуп, спирт ичимдигин ичкенге шек туудурат. Жол сакчысы дароо эле айдоочуну руль башкаруу укугунан ажыратып, аны жүргүнчү отуруучу орундукка отургузуп, наркологиялык борборду көздөй жөнөдү. Siz пассажирди жүрүп, ошонун ордуна отуруп алсаңыз. Это Даник, назад сядешь? Ошактан эле немете. Келиңиз, наркология. Выруби. Все нормально. Вы чё, Я вас на 2 Жоқ, минуты. только мы сейчас освидетельствование Нет, өтөбүз. я понял. Я на 2 минуты вас просто. Нет. Вон, жүр, Сейчас шықпай. в прокуратуру пойдем. Джамал Арлыжин, просто отключите, я вам пару слов скажу, потом можете включать, дальше снимать. Честно. Байкеш. Выключите. Я просто пару слов скажу быстренько. Инспектор шектенгенде эле 1981-жылы туулган Улан Бердикеев аттуу айдоочу алкоголдук ичимдикти ичкендиги аныкталган. Алар менен айыптөлөөчү жайды көздөй жөнөй берерде дагы бир инспектор кийинки Lexus'тун айдоочусу менен жүргүнчүсүн наркологиялык борборго жетелеп кирип келди. Алардын айтымында Lexus жол тандабасы жүргүнчүгө таандык экен. Ээси болом деген жигит мас абалында болгондуктан мастардын унаасын айдап жеткирип берчү кызматты. Башкача айтканда, пьяный таксини чакырып айдатып бараткан экен. Алгач таксист жигитте ичимдик ичкенге шектелип текшерүүдөн өтүп, соо экендиги ырасталган. Бирок анын жанында айдоочулук күбөлүгү жок болгондуктан башкарылган кымбат баалуу унаа айыптөлөөчү жайына жеткирилмей болот. Бул таксистпи? Я за него не отвечаю. Дозукен. Дозу мест? Уважаемый инспектор. Уважаемый... Для меня скажи, какие вопросы? Вот, пресса снимает. Скажи. Вот, скажи им. Я тебя заказал? Да. Почему ко мне вопросы? Уважаемый. Вот, инспектор. Я не- 130. Жоқ, хорошо, ачабы ачпайбы. Сиз мага айдап өзүңүз тастоочу документиңизди бериңизчи. Болбосо портал чыгарма, портал менен жүктөп кетебиз. Вот он водитель. Просто через него. Я байкебай. Всё хорошо. Жоқ, бuyакта пассажир скандалит. Оскорбляет тот, мой Уважаемый инспектор, я вас не оскорбляю. Вы звоните на 102 и говорите, я могу позвонить на 102. Я ехал домой себе на машине на Lexus GX 470. Валентина А. Ж. На меня ориентировку дают, что я 65-37. Я себе домой ехал. Насчет
Вот, есть. Б-130. Б. Какие ориентировки? Вы можете, там вас прямой эфир снимает. Почему я должен их слушать? Скажите, у него все прекрасно. Есть водительские права, есть, все есть у него, налоги. Хотите, огнетушитель покажу, аптеку. Давайте, пойдемте. Сейчас в данный момент меня снимает. Сейчас в данный момент меня снимает камера. Вот трубку. Вы говорили, вот, наверное. Вот, снимай. Общается, дежурная часть. Дежурка снимай. Вот, общается. Вот. Снимай. Урматтуу, менин Яндекстен айдоочум чакырдым. Чакырсам, урматтуу инспектор, 130 инспектор, муну тартып коңуз. Бетин. Урматтуу, бетин тарткан жоксуз. Тарткан жоксуз. Жок, айта бербейсиз, жанатан берле тартып коюйм. Мен сизден комментарийга сурайм. Айтыңыз. Инспектор, урматтуу инспектору 130га. Сиз эмне үчүн ГАИ бизди тостуңуз? Мен айдатып келаттым. Менин бул Айдатып келаткан айдоочуңуздун айдоочулук көлүгү жок экен. Көлүгү жок экен. Мен закон астында мен жооп берем буга. Сиз жооп бербейсиз, ал өзү жооп берет. Айдоочулук Ал жооп берет. Эмнеге айдап келет? Бул тапкон. Тарткон. Урматтуу инспектор. Бул эмне? Чё делаете? Мен правым жок. Сиздин машинада бул, э? Менин машинам 228. Бир. Колга. Мен водитель. Күлүштала. Водитель вот. Сөзүм, блядь. Кырма. Урматтуулардын. Туңду? Сен ошого до конца тургуң. Сен мен билем сен жумушуңду. Представители прокуратуры Октябрьской, помощник прокурора Октябрьской. Уважаемый сотрудник прокуратуры. Теперь давай. Нет, Эмне сөйлөп атасың сен? я не матерюсь. Покажите мне конкретно. Покажите. Как положено оформить. Хорошо, оформите меня. Но я готов. Уважаемый прокурор, он мне не показал. Покажите, уважаемый. Стой. Бул айкалды. 191. Мен алдым. Я не помню. Ты же сказал только что. Мен алдым. Нет, у тебя же он же взял. Вот. Урматтуу, не устой. Вот. У тебя он. 190, да? Он забрал у меня ключи. Ал эми Lexus'тун кожоюну унаасын айыптөлөөчү жайга токтотулуусуна каршылык көрсөтүп, ошол күнкү рейдте жүргөн прокуратура кызматкерлерине жана инспекторлорго карата оройлугун көрсөтүп сөгүнө бергендиктен 102 аркылуу мобилдик батальондун кызматкерлери чакыртылат. Водителим пьяный так. Мен оформите. Водитель чакырсаңыз. На, кел. Кайсы водитель? Асхат делек? Мен сен качактан чакырдым. Токто. Кайсынан чакырдым? Кайсы? Золган жактан? Водительский эмеси бар удостоверение? Мен текшерген жокмун. Жок, не. Дальше его вопросы. Да, подожди. Урматтуу 190 берген. Я как вы тоже являетесь... Сержант, старший сержант. Аты не біледі ме? Тогда тоже меня Эки жолу өтөт. Асилет өтпө. Законно өтпө. Сен өттүң бе? Өттү. Сен өтө элексиң бе? Мен өттүм. А мне сөгүп кыркырып отурат, сен бе сөгүп Менде паспортуңузду берсеңиз? Нурлан. Нурлан. Кечиресиз. Мен ферманы такси чакырдым. Шоробаев Нурлан Ержбекович. Анан эмне ысык чыгып атасыз келип атасыз? Анан аралашпай эле койбойсуз. Мен аралашкан жокмун. Мен үйүмө басып бараттым. Хорошо. Что вы пили? Я пил. Спиртное что пили? Нормально. Вино.
50 грамм. Батальончулар чуу салган жигитти наркологиянын короосунда жүргөн жеринен эле ичкериге алып кирип, анын мастыгын тастыктап, андан ары милиция бөлүмүнө жеткирген. Бөлүмдөн ага карата майда бейбаштык беренеси көрсөтүлүп, кагаздар толтурулуп баштайт. Болду, эми чейиңе жетти. Все, мен эчтекеге мен не при чем уже. Все. На установленной личности отуруп турайын. Молодцы. Паспорт бар менде? Все. Жок, мелкое хулиганство союнуп Мелкое хулиганство на что? Общественное место в Докажи. нетрезвом состоянии. Эртең соттун астында жооп бере аласыңбы? Ооба. Жооп бере алам. Макул. Жооп берген үчүн иштеп жүрөт дей. Все, старшина. Мындай аябай ушундай биздин милицияга аябай ушундай разымын да, что старшина доказать этип бере алам, младший лейтенант мындай доказать этип бере алам дейт, мелкое хулиганство деп. Макулмун ага. Хулиганство болсам даярмын. Кийинчерээк майда бейбаштыкка шектелген жигитке өздүк тинтүү жүргүзүүгө күбө катары алынып келинген эки адамга ишенбестигин көрсөтүмүш болуп, бирок аягында мыйзамдын талаптарына баш ийип берген. Понятойду. Мен буларга эмете албайм, ишенич көрсөтпөйм. Эмичи, Нурлан, болду, тоскоолдук кылба, мен сага түшүндүрүп айттым. Жок, мен понятойго катарым, мен бул Аны сен кыласың, сен кылбайсың, мен чечем, мен жазып. Мен кол койбойм. Кол койбойсуң, болду. Мен чечем. Күчтөрүң жана машина берчи. Сен де болду. Урматтуу. Мына карап баарыбыз карап турабыз. Көөлөр. Баарыбыз карап турабыз. Мен жанымда 1000. Урматтуу. 1000, 500, 2000, 2500. Кана? 2,5, 3000, 3500. Мына. 3500. Мусор қалсын. 3000 жарым 5. 3000 Камера тартып атып, эчтеке болуп турам. 15. Жиырма бир. 3521 сом экен, э? Жоқ. Эркексиңби? Брат, сен азыр эмнеге кол коюп берип атасың? Ал сен көргөн үчүн эле акчаңды көрдү, паспортуңду көрдү. Мен Ал мен эчтеке кол коюп бербейм. Бул балтар мага сен кол коюп Против мага кол коюп берип атат, что эмне үчүн мен эчтеке мен пассажир болуп келатып анан мен буларга эч анын тиешеси жок. Пассажир, водитель тиешеси жок буларга. Байке. Бул только мол Кудай деген бар. Мол көргөнгө. Младший лейтенант. Урматтуу младший лейтенант. Кудай деген бар. Мени урматтуу сотрудниктер текшериңиздер. 130 мен ключүмдү алып алып кетип калгам. Мына, тартып коюңуз. Сиз эртең соттун астында камера тактап берет. Эми кайрадан баягы ачкычы жоголуп кеткен Lexus тууралуу айта турган болсок, чакыртылган эвакуатор унаа тар короонун ичинде жүктөп кетүүгө ыңгайсыз жерге токтотулгандыктан аны ордунан козгой албай убара тартып кайра кетти. Сындырып албадыңбы? Окуянын башынан бери бирде бирин-бири тааныбай тургандыгын айтып актанышып, бирде Lexustун кожоюну болом деген жигит менен баш бириктирип шыбырашкан жигит өз колу менен айыптөлөөчү жайга жетпей калган жиптин мамлекеттик номерлерин чечип, инспекторго тапшырды. Кийинчерээк биздин программага маалым болгондой, болуп өткөн окуянын эртеси күнгү таңында убактылуу темир торго киргизилген Нурлан Чороев бөлүмдөн чыгып, наркологиянын короосунда калган жол тандабасын айдап кеткен. Ал эми күбөлүксүз руль башкарган таксистке карата административдик айып салынган. 190, да?
Он забрал